Сүйүүмдө да, толкундануумда да мурункудай жалындуу ашыктык жок болсо да, каттарына караганда мени менин өз өлкөсүндө баш кошом деп жүрөт. Түшүмдө аны көрдүм. Ага католик эмес экенимди, чиркөөнү таштаганымды айттым. Ошондо канчалык сүйүндү десең, куттуктайм деп кайра кайра айтты. Эгер мусулман боло алсам кана? Бирок бул оңой эмес. Динди өзгөртүү, сүйүктүңдү өзгөрткөндөй эле кыйын. Адам сүйгөн футбол командасын алмаштырганда көңүлү чөгөт. Анан кантип оңой эле диндин же сүйүктүүсүн алмаштыра алат дейсиң? Жекшемби күнү эле көңүлүм таптакыр чөгүп кетти. Себебин билбейм. Аны көрбөсөм тура албай калдым. Акыры чыдабай Абдулвахапка бардым. Чынында мүмкүн болгон ар бир учурда аны көрүүгө аракет кылчумун. Ал мени каалабаса да, кубаласа да, урушса да, мени көргөндө кабагын чытып, "Дагы эмне болду, Мария?" деди. "Сени көргөнү келдим" дедим. Мен да өз ичимдегини ачык айтып, "Эмне үчүн көрүшүң керек эле мени, Мария? Мен сени көргүм келбейт, суранам. Мени эми түшүнчү. Бирок менин сага муктаждыгым бар. Өтүнөм, Мехметке кат жазчы. Мария сенин сүйүүңдөн өлөйүн деп жатат, келчи деп жаз." Чыдабай калдым. "Жетет, Мария. Сенден да, Мехметтен да тажап бүттүм. Эмнеге мени тынч койбойсуң? Өткөн жумада эле эми келбей деп айтпадымбы? Дагы эмне дейин? Мусулман ушунчалык орой болобу? Мен мусулман болоюн деп турганымда сен мени кубалайсың. Эмне болосуң, өзүң бил. Эми сени көрүүгө чыдамым жок. Сен баары бир акырында мусулман болосуң. Муну мен ансыз деле жакшы билем. Мен үчүн эле мусулман болосуңбу? Эгер мен үчүн болсоң, анда болбой эле кой. Андай ыйман болбойт. Андай эмес, эмне үчүн антип ойлодуң? Исламды алдын ала жаман көз карашсыз изилдеген ар бир акылдуу адам акыры исламга келүүгө мажбур болот. Сен да акылдуусуң. Эмне кыласың? Аллах жараткан дүйнөдө андан кабарсыз жашайсыңбы? Сенин бул айткандарың ашык болгондун мамилелерине окшоп жатат, Абдулвахап. Же мага ашыксыңбы? О, Кудай, мен да эмне эле болбогон нерселерди айтып жатам. Сен Сельваны сүйчү элең. Бирок мындай кандайдыр бир маанини чыгара албай жатам. Сен күнөө жөнүндө гана ойлонгон жоксуң. Мени көргөндө деги эле ачууң келип кетет. Анда мен бул сөздөрүмдү ким менен бөлүшөйүн? Ошончолук кыйналып кеттим. Сени көрбөсөм тынчтык таба албайм. Мени тынч кой. Кайгыңды кимге айткың келсе айта бер. Ал бир азга токтоп, көздөрүн бир чекитке кадап катып калды. Анан бир маалда ордунан атып туруп, болгон кыжыры менен кыйкырып жиберди. Таң калыштуу, биринчи жолу көзүмө тиктеп карады. "А мен арманымды кимге айтайын? Айтчы мага, Мария. Мен эмне кылайын? Бул азаптуу күндөрүмдө сенин Мехметиң жөнүндө угууга милдеттүүмүнбү? Толук сүйүүгө, доско муктаж болгон учурларда чын ыкластуу сүйүү менен дайыма жаныма келип, мени кыйын абалга салганыңды билесиңби? О, Кудай, сен эмне болбогон нерселерди айтып жатасың? Сен Сельваны сүйчү элең го. Азыр деле сүйөм, ал дагы деле менин жаным. Бирок муну унутпа. Мария, сүйгөнү каза болгондордун жүрөгү өлбөйт. Алар таш жүрөк болбойт. Бир күнү кайра сүйүүгө муктаждык сезет. Кайра сүйө алышат. Бул дүйнө ушундай, Мария. Эч ким сүйгөнү менен кошо өлбөйт. Бар кет жанымда, Мария. Сага абдан көнүп калдым. Өкүнүчтүүсү акылым менен түшүнө албай жатам. Мен башка бирөө менен үйлөнгөнчө көзүмө көрүнбө. Мен шок болуп калдым. Бир нече мүнөт жүзүнө тигиле карадым. Сен акылыңан айныган турбайсыңбы? Мехметти сүйөрүмдү билесиң го. Сен мусулмансың? Ооба, мусулманмын. Болгонум үчүн Мехметтин сүйгөн кызына менден алыс жүр деп жатам. Мусулманды сен таш жүрөк деп ойлойсуңбу? Мусулмандын жүрөгү жокпу? Мусулман сезимсизби? Мехметти сүйгөнүңө келсек, мен сага аны сүйбө дедим беле? Албетте сүйөсүң, бирок менден узак жерде туруп сүй. Сезимдеримди ачык айткым келбейт. Мен эркекмин, муну унутпа. Болгону сага кет дегим келип жатат. Менден алыс кет. Кимиңди сүйсөң сүй, бирок менин тынчымды алба. Мусулман болгонубуз менен биз таш эмеспиз го. Биз аракеттерибизди көзөмөлдөй алабыз, бирок сезимдерибизди ар дайым көзөмөлдөй албайбыз. Болгону көзөмөлдөөгө умтулабыз. Бирок дагы бир жолу айтам, жүрөк ар дайым биздин көзөмөлгө баш ие бербейт. Бул жетиштүүбү? Мындан да ачык башка кантип айтам? Демек, сен мага ашыксың, деп таң кала сурадым. Ал кабагын бүркөп тиктеди.
Жок, бирок сени өзүмө жакын сезем. Жүрөгүм андан ары барбасын деп алдын ала чара көрүп жатам. Болбогон сөз. Мен да сени жакын сезем, бирок сенден качпайм. Сенин качууга муктаждыгың жок. Бул жолу мен да ачуу менен ордуман турдум. Бул эмне дегениң? Мен базарда турган товар белем. Жок, аны айткым келген жок. Сен ишенимиңди мени менен сүйлөшүүдө эч тоскоолдук жок, Мария. Сен сөздүн маанисин түшүнбөй жатасың. Сени көргүм келбей жатат. Эгер абдан муктаж болсоң, үйүңө телефон чалам. Бул сөздөр мага оор тийди. Ичимде чоң боштук пайда болду. Жаныма кымбат адамды жоготкондой болдум. Ага боорум ооруй карадым. Сен чын да олуттуусуң. Ал көзүмө тигеле туруп жооп берди. Ооба, олуттуумун. Бирок мен сени көрбөсөм жашай албайм. Эмне үчүн жашай албайт экенсиң? Азыр сенин сүйүүгө муктаждыгың бар. Ичиңдеги боштукту менен толтуруп жатасың. Мехметиңе жеткенде баары бүтөт. Анан да мен сенин жүрөгүңдүн бир бөлүгү болуп көпкө чейин жашадым. Жетишпейби? Аябай ыза болдум. Көздөрүмө толгон жашты сыртка чыгарып жибербөөгө тырышып жаттым. Демек баары ушунчалыкпы, дедим жиним келип. Ооба, баары ушунчалык. Сен мени динимден, ишенимимден ажыраттың. Эч болбосо исламды үйрөтсөң болбойт беле? Бирок сен аны да кылбайсың. Мусулманчылык ушулбу? Мага исламды үйрөт деген адамга көңүл бурбай койчу эле, мусулман. Мындай динсиз жүрүш мага таптакыр жакпайт. Бирок сенден да жардам ала албайм. Мария, мени азгырба. Сага мусулман бир кызды табайын. Ошондон үйрөн. Акыркы айларда сага эң маанилүү нерселерди үйрөттүм. Калганын башкасынан үйрөнөрсүң. Мен диний сабак берген канча эркекти көрдүм. Же кызга ага, же ал кызга ашык болуп калчу. Жүрөктү сактоо керек. Бир күнү мусулман болсоң, мага сүйүнчүлөп кат жазып койсоң жетет. Ичимден күңкүлдөп койдум. Бул киши жиндиби? Мусулман болгондо өзүңө келип сүйүнчүлөйм да. Эмнеге кат мени убакыт коротушум керек? Анан оюмду түз эле айта салдым. Мусулман болсом сага келгенимди өзүм айтам. О, оф, Аллахым. Бул кызга кайдан гана кабылдым эле. Түшүнбөйт дагы, түшүнгүсү да келбейт. Мария, мен мусулманмын. Эгер мен ислам өкүмдөрүн сактасам, ал да мени сактайт. Күнөөгө батпоо, күнөөгө жакындабоо менен гана болот. Сен мен үчүн күнөөсүң. Токтоп калды. Тамагын кырып жутунду. Бир нерсе айткысы келди, бирок айтайынбы же жокпу деп кыйналып күмөн санап жатты. Жүзүн ары буруп кетти. Сүйлөгүсү келбей, бирок сөздөр кыйынчылык менен болсо да өздөрү чыгып жаткандай сүйлөп жатты. Чын айтайын, сенде Селвамдын рухун көрүп жаткандай болом. Менин аралыкты сакта. Акыры айттырдың мага ушул сөздөрдү. Жакшы да жаманбы, макул кеттим. Сен да күнөөгө батпа. Баары менден. Сени өзүмдүн бир бөлүгүмдөй көрдүм. Сени абдан жакшы көрдүм. Кетип жатканымда анын көздөрү жашка толду. Көзүнө жаш текерегенде мээми чагылган тийгендей болду. Тышка чыгып машинама отурдум. Карасам артымдан чуркап келатыптыр. Бир жагынан таң калдым. Бир жагыман артыман келгени жакты. Өкүнүч аралаш үн менен айтты. Кечир мени, Мария. Катуу сүйлөгөнүмдү кечир. Сөзсүз исламга өт, макулбу? Акыркы жолу кайталап коеюн. Мусулман болгонуңда келип сүйүнчүлө. Рахмат. Исламга да өтпөйм. Сени да эми эч качан көрбөйм. Эгер сени менен болгонум жөн гана боштук толтуруу деп ойлосоң, анда сени көрүүнүн эч кандай мааниси да жок, дедим улуттуу. Ал дагы эле уялып турду. Сени иренжеткеним үчүн кечир мени. Анын бетине карабай жооп бердим. Ооба, катуу иренжиттиң. Дүйнөмдү кыйраттың. Ал кызыгуу менен сурады. Мага көнүп калганың үчүн дүйнөң кыйрадыбы? Жок. Мени эми эч көргүң келбегениң үчүн көңүл бакчамды катуу сындырдың. Ыйлап жатасыңбы, Мария? Жүрөгүңдүн оорушун каалабайм, бирок менин жүрөгүм да башка кайгыдан улам бырчаланып турат. Бирок экөөбүз үчүн эң туура жол ушул. Ошентип айтты да кетип баратып кайра артка бурулду. Эсимен түшкөндө айтып коеюн. Мени алып барган тигил поп бар го? Ооба, ага эмне болду? Ал мусулман болду. Эмне? Ооба, мусулман болуптур. Мени издеп келиптир. Маңдайымдан өптү. Мен себепчи болуптурмун, деди. Бул кабарды апам укса ичи өрт жалын болот эле. Ал эми Мехмет укса абдан кубанат болчу. Чынын айтсам, эмне үчүн экенин билбейм. Бирок мен да сүйүндүм. Мен да сенин кубанганыңа кубандым. Абдан кубандым, дедим.
Машинанын ачкычын бурап жүргүзгүм келбей турду. Жанынан эч алыстагым келбеди. Анын жанында болуу мага тынчтык менен кошо өзгөчө бир бакыт тартуулайт эле. Бирок ал дагы эле каттуулукту карманып: «Болду эми, кет Мария», — деди. «Мындан ары таптакыр көрүшпөө шарты мененби?» Тилекке каршы ооба. Бул кантип болсун? Сени көрбөй кантип жашайм? Болду, жетет, кет. Чын эле мусулман болуп калышыңды Аллахтан тилейм. Ошондо кайсы бир мусулман сени катуу капа кылса дагы исламдан чыкпагын. Бул эмне деген сөзүң? Кээ бир мусулман эмес адамдар мусулман болуп, кийин кокустан бир мусулман аларды капа кылса, динин таштап кетет. Ошон үчүн айтып жатам. Эгер мусулман болсом, Аллахтын дини ислам деп, Аллах үчүн мусулман болом, адамдар үчүн эмес. Аны билем. Сенде эки жүздүүлүк болбойт. Чын эле ушуга ишенесиңби? Ооба. Сен абдан таза ыймандуу кызсың. Аны мактоосу жагып кетти. Жүрөгүм коштошо албай тургандыктан сүйлөшүүнү узарта бердим. Айтсаң, ар бир мусулман чыныгы мусулман эмеспи? Жок. Биз бүгүнкү мусулмандар Аллахка тилек кылганда эң жакшы тилек кылабыз. Толук исламга ылайык тилек кылабыз. Бирок исламга ылайык жашабайбыз. Унутпа, ишенгендер гана бир тууган. Бир туугандан башка эч нерсе боло албайт. Бирок ашынган фанаттарга ылайык бир топто болгондор гана бир тууган. Эгер бир күнү мусулман болсоң, сак бол, ошолордун катарына кошулба. Наадандык жана менсинүү үчүн башка топтогуларды мусулман деп эсептебегендерден болбо. Балким мындан кийин сени бир да жолу көрбөй калам. Бул кеңешимди эч качан унутпа. Ким эмне десе десин, сенин максатың жалгыз гана Аллахтын ыраазылыгы болсун. Айткандарымды эч качан унутпа. Ар дайым Аллахка кайрыл. Сага ислам абдан жарашат. Унутпа, Мариям. Сен мага Мариям дедиң. Каяктан жаңылыш угуп калдың? Жок, сен айттың Мариям дедиң. Узартпоо оозумдан чыгып кетти окшойт. Болду эми, газды бас. Көзүмдөн жаш кылгырып, жүзүмдөн ылдый агып баратты. Кеттим. Мындан ары сени көрбөйм. Аргасыздан ал жерден кеттим. Арткы күзгүдөн көргөнүм жаңылыш болбосо, ал көзүнүн жашын сүртүп жаткандай болду. Жол бою бир чети ыйлап, бир чети ойлонуп бардым. Эгер бул жөн гана жакын болуу максатындагы сезимдер болсо, мынчалык сүйбөс эле. О, Кудайым, бул жигит мени эмне үчүн сүйдү экен? Бекер эле азап чегип жатат. Мен аны да жакшы көрөм, бирок ал мени жөн гана жакшы көрбөстөн ашык болуп калган. Аны көрбөө кандай гана оор. А Мехмет кайдасың? Кел эми, ушул аргасыздыктын сазынан чыгарчы. Кереги деле калган жок. Мен Туркияга барам. Дагы чарчап, дагы кыйналып үйгө келдим. Мен мурунку поптун мусулман болгонун укканда аябай таң калдым. Үйгө келгенде аны дароо атама айттым. Эмне, мусулман болуптурбу? Бул киши акылынан айныганбы? — деди. Атам укканын кулагына ишенбей. Билбейм, ата. Өзү абдан таң калдым. Исламдан эмнени тапкан экен? Билбейм. Макул. Ал жаш жигит аны мусулман кылган чыгар. Анткени ал жигит абдан таасирдүү жана логикалуу сүйлөйт тура. Кудайга шүгүр, сени таасирленткен жок. Сен акылдуу кызсың, деп атам бир чети мени шыктандыргысы келгендей айтып койду. Ошентсе да, атам бул жаңылыкты иштен сиңире албай турду. Бир аз убакыт залды ары бери басып жүрүп мага бурулду. Мария, мага кулак сал. Бул кабар менин жанымды абдан кейитти. Тигил поп эмне үчүн мусулман болгонун биле аласыңбы? Кайдан билмек элем? Бар, ал Абдул Вахабпы, ким болсо ошол кишиден сурап кел. Ата, мен ага барбайм. Анын өзү деле билбейт болуш керек. Поп ага мусулман болгонун сүйүнчүлөгөндөн кийин эле кетип калган экен. Жок, мен мусулмандарды жакшы билем. Аларга бир поп мусулман болсо, аны менен байланышты үзүп койбойт. Бул мүмкүн эмес. Мен алардын ислам тарыхындагы мүнөзүн окугам. Бирок ал тарыхтагы мусулмандар азыр жок экен. Же өтө аз калган имиш. Бирок келечекте саны өсөт дейт. Кой, алар эмне билишмек эле. Келечекте исламдын изин да калтырбайбыз. Байкуштар билбей жатат. Бирок, ата, сен Кудайга ишенесиң да? Ишенем. Бирок дин шартпы? Эгер Кудай бар болсо, адамдардан эмнени кааларын билдириши керек эле. Туурабы, ата? Кош, кыйынчылыктагы бүткүл ааламда кумдай да баасы жок жер шаарында биз жашайбыз. Чоң галактикаларда адам жок. Болгону биз гана барбыз. Демек, адам абдан маанилүү. Ооба, логика ошондой дейт.
Балким эмне үчүн жаратканын ислам аркылуу билдиргендир. Макул, башыңды оорутпа, сен да таасирленип калба, Кудай сактасын. Ошол попко абдан кейип жатам. Эгер бул кабар элге жетсе, катуу силкинет. Айрымдардын мусулман болушуна да себеп болуп кетиши мүмкүн. Дароо гезитке кабар берейин, деди атам. Эмне кабар бересиң? Азыр түшүнөсүң. Атам телефонун алып бирөөгө чалды. Түшүнгөнүмдөй, ал адам гезитте да таасир. Ошол эле учурда атам аябай урматсый менен байланышы бар киши экен. Атам аларга сөзмө-сөз эмне жазыш керектигин айтып, поп кыйын күндөргө туш болуп, чиркөөнүн берген акчасы мага жетпей жатат, исламда көбүрөөк акча бар экен деп чиркөөнү таштады деп жазгыла деп буйруду. Мес болуп туруп калдым. Ыйманды ууландыргандар атамдын абийирин дагы ууландыра баштаптыр. Эмне үчүн мындай кылдың, ата? Бул чындык эмес да, деп мен каршы чыктым. Себеби түшүнүктүү эмеспи? Поп эмне үчүн исламга өттү деп кызыккандар исламга агылып келиши мүмкүн. Ошентип алардын кызыгуусун алдын ала башка жол менен канааттандырып койдук. Сен абдан акылдуусуң, ата. Бирок туура эмес жакка колдонулган акыл ээсине бакыт тартуулай алабы? Ал киши абдан түз жүргөн адам, өкүнүчтүү. Өсүп өнүккөн дүйнөнү куруу үчүн акылдуу болууга мажбурбуз. Сен эмне үчүн ошол жигитке барып сураштан качып жатасың? Кайра мага суроо узатты. Ал мени көргүсү келбейт экен, дедим ачык эле. Эмнеге? Эмне болду экен? Чынын айтсам, бул жаңылыгына мен абдан кубандым. Болбосо кайсы бир күнү ал сага баары бир өз таасирин тийгизмек. Мындай болгон соң ага мен өзүм барып жолугайын, деди. Муну таптакыр күтпөгөнбүз. Апам экөөбүздү таң калтырып, бат эле жакетин кийип Абдулвахапка баруу үчүн үйдөн чыгып кетти. 2 сааттан кийин абдан кыжырданган абалда кайтып келди. Апам өжөрлөнүп себебин сурады. Сураба. Биздин поп мусулман болуптур. Ислам чыныгы дин экенин ачык эле айтып баштаган экен. Мухаммед кадимки адам болушу мүмкүн эмес. Анткени анын өзгөчөлүктөрүнүн ичинде эң таасирдүүсү Ыйса өлгөндөрдү тирилтип жаткан деп айтканы дептир. Ал өзүнөн да улук пайгамбарды даңктап жүрүптүр. Чыныгы пайгамбар болбосо, аны мактамак эмес деп айткан экен. Эгер бул дин чындык болбосо, анда чындык деген нерсе таптакыр жок. Андан тышкары, бул дин адам табиятына шайкеш жана акыл логикага туура келгендиктен мусулман болдум дептир. Доңуз десе тозокко кетсин, деп апам кабагын бүркөп сүйлөдү. Апа, эмнеге попко тил тийгизесиң, дедим. Ал эми поп эмес. Айырмасы кайсы? Ал баары бир динчил, жакшы адам катары жашоосун улантат. Эч кимге жалаа жаппайт. Ыйсадан да, Мусадан да, Инжилден да жана Мариямдан да баш тартпайт дагы. Мехметтен кабар жок. Кудайым-ай, мен Мехмет деп ойлогондо көз алдыма Абдулвахап келет. Ушундай да болобу? Мындан тышкары ага аябай таарынгам. Сен айыңда Мехмет кеттиң да келбедиң, 3 күндө келем дебедиң беле? Жүрөгүмдү жалгыз таштап кеттиң. Ал болсо мага айтпай өзүнө жакын дос тапты. Эми мынтип өзүнө өзү сүйлөгөн жинди болуп калдым. Тайжем өзүнчө үйгө көчүп кетти. Өкмөт ага түндө жана күндүз карай турган кызматчы берди. Силин аптасына бир жолу атасы менен сейилдейт экен. Атасы дайыма «Кызым, мени кечир» деп кечирим сурап жатыптыр. Апам болсо ага бизге жакын жерден үй алдырып берди. Апама таазим этем. Башкаларга катуу мамиле кылса да, эжесине кандай гана жакшы кам көрдү. Софини да көрдүм, менин кара гүлүм, деп кучактап алдым. Бир аз ойноп да көрдүк. Колунан жетелеп оюнчук алууга алып бардым. Сага белек алып жатам, өзүң танда, дедим. Ал барып кара түстүү курчакты алды. Эмне үчүн муну алдың, дедим. Мага маанилүү көз караш менен карап, аны эч ким жактырбай калбасын, ал да кайгырбасын деп алдым, деп жооп берди. Бул баланын маңыздуу, бүгүнкү күндүн чындыгын ачып берген сөзү мени аябай толкундантты. Софинин күнөөсүз жүзүнө карап туруп ичимден бүт дүйнө кол кармашып Африканы өнүктүрүшү керек. Кара бала ак балдардын, ак балдар кара балдардын арасында чоңоюуга мажбур болушу керек. Эч бир бала каралар дүйнөсүндө өз өңүнөн уялып жашабайт. Ак бала да каралардын арасында ошол эле психологияны башынан кечириши мүмкүн деп ойлодум. Дүйнө лидерлери муну кантип түшүнбөй жатат, түшүнбөй. Нигерияга барган досум да ал жактагы азаптарын айтып берди. 6 жашта элем, баары кара, мен ак.
Дайыма ыйлачумун деди. Дүйнө бул маселеге да көңүл бурушу керек. Айлар, күндөр өтүп жатты. Бир күнү түн ортосунда атам шашылыш келип калды. Мария, кел кызым, бир аз сүйлөшөлү. Эми Туркияга сапарың башталат. Бүгүн сага айрым тапшырмаларды түшүндүрөм. Сага Стамбулдун Лали районунун бир батири ижарага алдым. Биздин аташынын кызы Сьюзе да сени менен чогуу болот. Биринчи кабарды Туркиядан берүүңдү каалайм. Германиянын эң чоң гезитинде ишиң даяр. Туркиядагы досторумдун да даректерин берем. Өтө ыңгайлуу болот. Акылыңды иштетип Ататүрктү өзүңө тартып алсаң, сага каалаганыңды бермекмин. Муну менден сураба ата, мен Мехметке турмушка чыгам. Башка эч кимге көзүм түшпөйт, дедим кесе. Кызым, Ататүрк он Мехметке тете, ал кызмат ээси, анан да абдан келишимдүү. Мен үчүн айырмасы жок. Макул, жок дегенде ага жакын бол. Биздин көз карашыбызды жеткирүүдө жардамчы болосуң. Экинчи тапшырмаң мына бул. Туркияда канча агартуучу, жазуучу болсо баарын аныкта. Алар менен кечелер уюштуруп тургула. Биздин көзөмөлүбүздөгү уюмдардын санын көбөйткүлө. Макул ата, көп сыйлык берип турабыз, туурабы? Бир темирдин сыныгындай сыйлыкты кошуп беришсе эл сүйүнүп калат. Азаматсың. Муну сага ким айткан эле, менби? Ооба атаке, сен адамдардын алсыз жерин кандай таап алгансың? Муну кантип ишке ашырдың, ата? Өтө жөнөкөй кызым. Адамдар мактоону жакшы көрүшөт. Болбосо бир кол чабуу үчүн кээ бир артисттер ачылып чачылып көчөгө чыгып кетмек беле. Сыйлыктарды эмне үчүн беребиз же бердиребизби, ата? Кызым, себеби жокпу? Балконун кооздоду, сыйлык. Жакшы кийинди, сыйлык. Жакшы сүйлөдү, сыйлык. Жакшы жазды, сыйлык. Гезитке чыкты, сыйлык. Сөгүндү, сыйлык. Жаны бар багып койду, сыйлык. Калкты көбөйтүүдө же азайтууда жетишкендик көрсөттү, сыйлык. Ыр жазды, сыйлык. Эң мыкты жетекчи болду, сыйлык. Эң мыкты студент болду, сыйлык. Сыйлык берүү үчүн шылтоо жетиштүү. Болгону кимге сыйлык беришиң керек экенин билсең болду. Бул жагынан биздин уюм абдан ийгиликке жетти. Бүт атактууларды өз колубузга алдык. Жазуучулардын ичинен революциячылар менен мусулман болгон чочколордон башкасы бизди колдойт. Душман экенибизди билишет, бирок өздөрү да өлкөлөрүнө душман. Көрөйүн сени, кызым. Толук кандуу социал-демократ журналист бол. Бизге кабарларды жеткирип тур. Көрөсүң, сени дүйнөнүн эң уулуу журналисти кылам. Татыксыз болсом дагы, ата. Сен идеялык жактан биз тарапта болсоң, ошол эле чоң журналист наамына татыктуу болосуң. Эсиңден чыгарба, биздин макулдугубуз чоң журналист болуу кыйын. Биз кааласак жөнөкөй кабарчыны да атактуу, кызматтуу журналист кыла алабыз. Сен кабатыр болбо. Мехметтен алган акыркы катта да кусалык сезилген жок. Бул психологиялык абал болсо керек, деп ойлодум. Туркияга бара турганыма абдан толкундандым. Бардыгы даяр эле. Эртең саат 11-де поезд менен жолго чыгам. Кубанычым койнума батпай жатты. Мехметимди көрөм. Мен чындыгында Мехметти мага болгон сүйүүсүн сүйгөм. Ошол сүйүүнүн көлөкөсүндө бактылуу болгом. Абдулвахаптын руху анда да бардыр, деп ойлочумун дайыма. Анткени Мехмет да мусулман эмеспи? Карачы, кайра эле Абдулвахап эсиме түштү. Эмнеси болсо да аны издеп таап коштошоюн деп чечтим. Көп узабай аны таптым. Билгизбегенге аракет кылганы менен акыры эркек да аял тарабынан изделгенине сүйүнөт эмеспи? Аны көргөндө алгач айткан сөзүм кийин мага абдан кызык сезилди. Кабатыр болбо. Бул мени акыркы көрүшүң болот, деп кетип жатам. Өжөрлүк кылганымды кечир. Сага коштошпой кете албай койдум, дедим. Рахмат, мен ойлогонуңа кубандым, деди ал дагы сыр билгизбей. Сенби, койчу, Аллах үчүн, сенде да ошондой сезим бар беле, дедим таң кала. Чын, айтып жатам. Аллах деген сөз оозуңдан кандай сонун чыгат. Теңир дегенди эми колдоно бербе. Айтчы, чындап кетип жатасыңбы? Ооба, эртең саат 11-де. Никебизди ал жакта кыябыз. Кут болсун. Мусулман болгонуңду көрө албай кала турбаймынбы? Мен аны өкүндүргүм келди. Ооба, балким, болбойм деле. Болосуң, сенин рухуң, маңызың ансыз деле мусулман. Жүрөгүң менен акылың мусулман болуудан бир аз аксап турат. Рахмат, бар бол. Билесиңби, кечээ түнү түшүмдө Сельвамды көрдүм. Мага бир кат берди. Катында сага салам айтып жатыптыр. Түшүм абдан таасир этти.
Кызык экен. Эгер дагы көрсөң менден салам айт. Мейли анда, мен барайын. Туркия дагы силердин өлкөңөр болуп саналат. Себеби ал мусулман өлкөсү. Мусулмандардын көптөн бери көргүм келип жүрөт. Көрөлү, алардын арасында өзүмдү кандай сезем. Мага жазып тур болобу, деди ал үмүттөнө. Албетте жазам. Мехметке менден салам айт. Сага жолукканын, менин мусулман болгонума ал себепчи экендигин билсин, деди ал табыш мактантып. Ал эмне дегениң? Деп түшүнө бербей сурадым. Эч нерсе, жөн эле маанисиз кеп, көңүл бурбай эле кой. Менин кетишиме сүйүнүп жатасың го? Көзүн жерге тиктеп жооп берди. Абдан сүйүнүп турам. Кантип эле биле койдуң? Таң калып жатам. Билбей коюуга деле мүмкүн эмес да. Болду, бул теманы улантпайлы. Туура. Сен күнөө кылып жатам деп ойлойсуң. Жок, Абдулвахап. Сенин мага карата кылган мамилең сен өзүң ойлоп жаткандай болчу эмес. Эгер ошондой болсо, менин кетишиме жол бербей, мени Мехметке калтырбоо үчүн колуңдан келгендин баарын жасамаксың. Тооба, астагфирулла. Мен башканын сүйлөшкөнүнө көз артмак белем. Сен эмне деп жатасың? Андайды кылгандар чыныгы акылсыздар. Болду, азыр талашпайлы. Эгер аны менен сүйлөшпөгөн болсом, мени ала тургандай айттың го. Болду, туура айттың, талашпайлы. Ансыз да бул акыркы жолугушуубуз болот. Аллах билет, бул жообу мени таң калтырды. Мен Мехметке турмушка чыгып ошол жакта калам. Албетте, ошол жакта калышың керек. Эгер Туркияда мусулмандар калса, менден салам айт. Ал жакта эң мыкты мусулмандар калбай калган. Түрк бир туугандарыма айт, арабтар алардын артынан сокку урган жок. Биз бир да түрк бир тууганды өлтүргөн жокпуз. Бир туугандардын ортосун бузуу үчүн кыянатчылар, айрыкча англичандар мындай калпты бүт дүйнөгө жайган. Бир туугандарыма айт, душмандын оюнан сак болушсун. Бирок сен ыйлап жатасың. Сельвам эсиме түштү, ошого ыйлап жатам. Сага да абдан көнүп калыптырмын. Бул сөздү айтмак эмесмин, бирок кандай болгон күндө да сен менен коштошуп жатасың. Тез-тез жолукпай коелу деп сага көп жолу айттым. Эми сен кеткенде жалгыз калам. Азыртан сезип жатам. Бирок бул биз үчүн жакшыраак болот деп ишенем. Андай болсо кош бол. Сен абдан жакшы доссуң. Сени эч качан унутпайм. Жетет эми, кет. Ал артына бурулуп басып кетти. Ыйлап жатканы жүзүнөн көрүнүп турду. Мен да терең үшкүргөн бойдон ичимден кайгырып андан узадым. Эртең менен баары менен кош айтышып поездго отурдум. Апам, атам, досторум баары узатып келишкен эле. Баары ошол жерде эле, бирок мен акылсыз белем, көзүм Абдулвахапты издеп турду. Бир кыз менен бир эркек көп жолу жолукпаш керек. Жолуга берсе билинбестен ортодо жакындык пайда болот. Ошон үчүн сак болом деген ал. Ошол айтканы чын окшойт. О, Теңир, пардон, Аллахым. Мен Мехметиме кантип кыянат кылып жатам. Аллахым мени сакта. Ага болгон сүйүүм таптаза болушу керек. Анын да мага болгон сүйүүсү таптаза экенине ишенем. Поезд ордунан козголору менен көздөрүм аны издеп баштады. Бир жерден чыга калса, бир жолу дагы көрсөм, аны жаман ойлор менен сүйгөн жокмун. Бир тууганымдай, досумдай көпкө тиктедим. Келген жок. Поезддин ачуу үнү менен үмүтүм да өчтү. Поезддин терезесинин жанындагы орундукка отурдум. Так бет маңдайыма тармал чачтуу жаш кыз отурду. Поезд кыймылга келгенине жарым сааттай болуп калган. Катып калгандай кыймылсыз, терезеден сырткы тиктеп кете бердим. Бир убакта кайгыга баткан жүзүмдү буруп, маңдайымдагы жаш кызга салам бердим. Салам, салам. Каяка жол жүрүп бара жатасың? Туркияга. А сизчи? Мен да. Жолго чыкканыбызга кыйла убакыт болуп калды. Туркияга бара жаттым, бирок жан дүйнөмдүн бир бөлүгүн Германиядан калып калгандай болду. Чынында мен жашыруун сүйгө кабылдым. Мунун башка түшүндүрмөсү жок эле. Бет алдымда отурган кыз менен баарлаша баштадым. Сааттар бою сүйлөштүк. Акыры эсиме келе түштүм. Сен атыңды да билбейт экем. Менин атым Фахрия, а сиздики? Менин атым Мария. Кайсы жерде жашайсың? Анкарада. Сиз Ататүрктү тааныйсызбы? О, аны ким тааныбайт дейсиң? Мына мен аны менен чогуу жашайм. Түшүнгөн жокмун, кантип? Башкача айтканда, Анкарада, Чанкая шаарында жашайм. Кандайча, сен Ататүрктүн аялысыңбы? Жок, бирок жакында болом. Ал мага үйлөнөт. Экөөбүз бири-бирибизди аябай сүйөбүз. Буга таптакыр ишенбейм. Ишениңиз, чын айтып жатам. Мен аны жан дилимден сүйөм. Анда эмне үчүн поезд менен бара жатасың? Жана жалгызсың?
Поезд менен жол жүргөндү жакшы көрөм. Ал муну билбейт. Мен ага сюрприз жасайм. Таң калыштуусу, таанышканыбызга 3 сааттай эле болгонуна карабай, ал мага бардык сырларын, бардык пландарын, ойлорун айтып жатты. Тааныш эместерге мындай ачылып сүйлөш адамдын ички тең салмактуулугунун жоктугун көрсөтөт эмеспи? Кийин өзү да муну түшүнүп калды. Ай, мен да бир оозу бош адаммын да, дароо эле ачылып чачылып баарын айтып салдым. Сизди да тиешеси жок сөздөр менен ыңгайсыз кылдым. Андай ойлобо. Мен сени көргөнүмө аябай таң калдым. Мындан тышкары кубандым да, жакшы курбулардан бололу. Абдан кубанычта болом. Анкарада бардык сырларымды айта албайм. Биздин өлкөбүз айрым эски түшүнүктөрдөн алиге чейин толук кутула элек. Ата түрктүн сүйүктүүсү болуу айып сыяктуу кабыл алынат. Ошондуктан мен пашам менен кол кармашып жүрүүгө да батынган жокмун. Ал да муну туура эмес деп эсептейби. Кантип эле, пашам өтө заманбап көз караштагы адам. Эл муну кабыл алууга азырынча даяр эмес дейт. Бирок бул маанилүү эмес. Эл динден алыстамайынча мындай нерселерди кабыл албайт. Кандай болгон күндө да биз жакында үйлөнөбүз. Эгер ал сага үйлөнбөсөчү, ошол да болчу эле. Биз бир төшөктү бөлүшөбүз. Аял укугун коргоого мамлекет башчысы мени алдайт дейсизби? Бул мүмкүн эмес. Ойлоп көрсөңүз, ал аялды коргоо үчүн экинчи аял алгысы келгендерге мыйзам менен тыюу салган. Эмне үчүн? Ал аял ыйлабасын, кайгырбасын деп. Мен да аялмын. Ал мени ыйлатпайт. Мындан тышкары ага жанын арнай турган жаш аялмын. Ошондуктан мен андан таптакыр чочулабайм. Бирок апасы мени коркутат. Ал мени жакшы көрбөйт. Анда никелүү экинчи аялды тыюу салган пашаңар никесиз экинчи же бешинчи аялды да тыябы? Жок, никесиз аялды тыюу эркиндикке каршы эмес. Таң калыштуу. Анан дагы апасынын каалабашы Ататүрктү таасирлентмек беле? Мен ойлойм, Ататүрк үмүт арткан кызды мен башка аялды каалабайм деп эч качан мажбурлабайт. Албетте мажбурлабайт. Ал уулуу адам. Бирок мен сезимдеримди токтото албайм. Чынын айтсам, атаңар мага абдан кызык болуп турат. Заманбап экен. Бирок өлкөңөрдү адамдарыңар варвар дейт экен. Туура, варвар деп көп. Бирок бара-бара баарын оңдойбуз. Туркияны толук Европадай кылабыз. Эмне үчүн Европадай болгуңар келет? Европада адамгерчилик деген чөгүп баратат. Жаштар баңгизатка берилип кетти. Чектен ашкан эркиндик келгенден бери башка аял үчүн үй-бүлөлөр бузулууда. Айтмакчы, сен абдан акылдуусуң. Бүтүндөй түрк кыздары сендей акылдуубу? Дээрлик ошондой. Чет өлкөдө окуган ар бир адам мен сыяктуу ойлонот. Абдан кубандым. Мен да журналист катары өлкөңөрдө кызмат кылганыма ыраазы болом. Ошондой эле биринчи жаңылыгымды сен жөнүндө жасайм. Мен үчүн чоң сыймык. Биринчи ишим сизди сарайга чакырам. Атам менен сөзсүз тааныштырам. Абдан кубанат. Чоң рахмат. Азыр деле толкундана баштадым. Кат жазышабыз, дос болобуз. Телефон менен сүйлөшөбүз. Жакшы болот эле. О, Кудайым, канчалык сүйүнгөнүмдү билсеңчи. Атама мунун баарын жазам. Кандай таң калаарын элестетип жатам. Стамбулда таанышыңыз барбы? Сүйгөн жигитим бар. Экөөбүз үйлөнөбүз. Бир немис кызы менен бир түрк жигити. Араңыздардагы маданий айырма кандай болот? Ал жигит заманбап жигиттерденби? Ооба, заманбап десек деле болот. Менин католик болушум аны мурда бир аз тынчсыздандырчу. Бирок эми католик да эмесмин. Балким мусулман болот окшойм. Чын элеби? Ооба, ойлонуп жатам. Абдан кызык экен. Биздин мусулман кыздар силерге, силер болсо бизге кызыгасыңарбы? Мен катуу таң калдым. Сен да мусулмансыңбы? Фахрия муну эч капарына алган жок. Таң калганымды же туура эмес сөз айтканымды байкабагандай кылды. Албетте, түшүнбөй турам. Так эле бизге окшошсуңарбы? Мусулманчылыкта силер менен биз бирдейбизби? Мындай абалыбыз үчүн биз пашабызга карызбыз. Пашам мусулман аялдар европалыктай болушун каалайт. Диний кийимдерди да заманбап кылып өзгөрттү. Көпчүлүк аялдарыбыз так эле европалыктардай болуп калды. Пашам фанатизмге каршы күрөшөт. Баары убакыттын өтүшү менен оңолот. Демек, азыр мен да мусулман болуп саналат экем да. Эгер айырма жок болсо, кандай жакшы. Экөөбүз тең бирдей кийинебиз, бирдей ойлонобуз. Заманбап жашоо, прогресс — бул мамиле үчүн маанилүү нерселер. Демек, дин жагынан да абал бирдей тура.
Биз Фахрия менен абдан тил табышкан курбулардан болдук. Ал менин үйүмө келди. Ошол кечте бир топ убакыт отурдук. Бирок ал атамды абдан сагындым, мындан ары чыдай албайм деп Анкарага кетти. Ал абдан боорукер, кең пейил, жүрөгү ысык кыз экен. Так эле мендей. Бирок ал албетте мендей эки багытта ойлонгон абалда эмес болчу. Фахрия Анкарага жөнөрү менен Мехметтин дарегин алып шашылган бойдон ага жөнөдүм. Анын мага болгон кызыгуусун билгендиктен мени катуу сагынганына ишенчүмүн. Издеп дарегин таптым. Сары үй, 2 кабат. О, Кудайым, жүрөгүм токтоп калчудай. Мехмет эмне кылар экен? Мени алып келген таксинин айдоочусуна акчасын берип кете бериңиз дедим. Мехмет бул күндөрү келеримди билет. Демек үйдө болууга тийиш. О, Кудайым, кандай толкундуу. Аны көрбөгөнүмө дээрлик 1 жыл болуптур. Ошондобу ушинтип толкунданганым. Тизелеримде күч калбады. Араң 2 кабатка чыктым. Калтырап жаткан колумда манжаларым жоктой сезилди. Зорго эшик коңгуроосун бастым. Эшикти жашы бир топко барып калган айым ачты. Сизди угуп жатам, деди сылык. Демим кысылып араң сүйлөдүм. Мехметти издеп жүрөт элем. Үйдөбү? Бул үйдө Мехмет деген киши жок, айланайын. 10 күн мурда көчүп кеткен үй бүлөнү сурап жатасың го. Алар кетишкен. Алардын Мехмет деген уулу бар болчу, мугалим эле. Кантип эле? Азыр силерге кайда кетишкенин айтышкан жокпу? Жок, айланайын. Мүмкүн эмес да бул. Балким унутуп калган чыгарсыз. Мехмет менин келеримди билчү. Балким үй бүлөңүздүн башка мүчөлөрүнө кат калтыргандыр. Сурап бериңизчи, Сураныч. Мага мындай чыккынчылык кылбайт да. Жок, кызым. Болсо мен билмекмин. Өңгүрөп ыйлап жибердим. Өзүмө келгенде аял мени үйгө киргизди, суу берди, жыпарчыт сүйкөдү. Солуктап тынымсыз ыйлап жаттым. Өзүмө келе баштадым дегеним ыйлап алышым эле. Ыйлай алуу эч болбоду дегенде кыйроонун бир кадам ары жагына өтүү эле. Аялга болгонун болгондой айтып бердим. Ал абдан капа болду. Бул жакка келип калышса айтам, деди. Кайрадан мага бөтөн болгон Стамбул көчөлөрүнө чыктым. Акылынан адашкан адамдай ары бери басып такси издеп жүрдүм. Такси жок эле. Болсо да мен таба албай жаттым. Акыры кайра бир ат араба таап араң үйгө жеттим. Үйгө келсем менен кала турган Сьюзи үйдө экен. Мени кучактап алды. Мен абалымды канчалык начар экенин көрүп турду. Ага да баарын айтып бердим. Кантип мындай кыла алат? Муну мага кантип кыла алат? Ал мени эч кимге алмаштырбайм дечү эмес беле? Менсиз жашай албайм дечү эмес беле? Жок, сөзсүз бул жерде бир жаңылыштык бар, деп мен дагы эле чындыкты кабыл ала албай жаттым. Бир эркек үчүн ушунча көз жаш төгүүгө болобу? Сендин сулуусун көргөндө сени унутту деген сөз татыбайт. Эркек үчүн ыйлаган акылсыз, аял үчүн ыйлаган аңкоо. Чынын айтканда эч ким ыйлоого татыбайт. Кеттиби кетсин, артка кайтып келсе, анда сеники болот деп коюшат го. Бирок ал эч ким эмес, ал менин Мехметим. Ойлонбо, Мария, кое бер аны. Бул дүйнөдө эч ким түбөлүк эч кимдики болбойт. Сен сүйүүгө ишенбейсиңби? Ишенем. Бирок сүйүү түбөлүк дегенге ишенбейм. Себептери жаралса, ар бир сүйүү бүтөт. Бул жерде бир мусулмандан уккан сөзүм абдан жаккан. Эч ким сүйүүнү Кудайдай көрбөшү керек деген ал. Сен кекчил экенсиң, дедим. Ооба, бир кезде мен да сендей ойлочумун. Кемалды жан дили менен сүйдүм, өлгүдөй сүйдүм. Көрсө мен акмак экенмин. Аны өлгүнчө сүйүп жүргөнүмдө ал мени ортобузда эч нерсе болбогондой эле жеңил таштап кетти. Канча мезгилге чейин өзүмө келе албай жүрдүм. Мындан тышкары, эң негизгисиз айыптарга толгон бир кат менен баарына чекит койду. Ооба, бир кат, болгону бир кат. Демек, анын көзүндө менин сүйүүмдүн, кадыр-баркымдын баасы болгону бир кат менен аягына чыга турганчалык экен. Бирок Мехмет башка. Мехмет мени таштап кете албайт. Эмне үчүн кетсин? Мен анын жаны болсом, ал менсиз жашай албайт. Ушуну өзү айткан. Бул акылга сыйбас сөздөрдү койчу, Мария. Эч ким эч кимдин жаны эмес. Өзүбүздү алдабайлы. Жок. Мен өзүмдү алдап жаткан жокмун. Мехмет мени таштап кете албайт. Ооба, кете албайт деп жаткан. Бирок күндөр өтсө да али Мехметимди таба алган жокмун. Абдан жүдөп да кеттим. Олтуруп алып Абдулвахапка, апама жана атама кат жаздым. Алгач Абдулвахапка жаздым. Кымбаттуу досум, жан жолдошум.
Бул жерге келген күндөн бери сарсанаа болуп жүрөм. Өзүм да бир башкача абалдамын. Көрсөң таң каласың. Ошон үчүн бирдемелерим туура болбой калса кечир. Стамбул Европа сыяктуу эмес, бирок абдан жакын. Бул жерден таптакыр башка дүйнө табам деп ойлогом, бирок таба алган жокмун. Жер жүзүндөгү абалы боюнча айтсак сонун. Бирок маданий жактан адамдардын көрүнүшү бизден таптакыр башкача эмес. Бизге аябай окшошууга аракет кылышат. Сага бир сүйүнчү кабарым бар. Ататүрктүн сүйүктүүсү менен тааныштым. Азыр да ишене албай турам. Ал Европада окуган экен. Абдан таза жана сулуу кыз. Дал мен сүйгөн типтеги адам экен. Ал да Ататүрк атасына абдан берилиптир. Түгүл ал андан да көбүрөөк сүйөт окшойт. Ага өтө ишенет. Мехметти таппай жатам. Бардык жерде издеп жүрөм. Сураныч. Ал жака барса мага кабар бер. Мага аны таап берчи, суранам. Мен сени баарынан жакшы түшүнгөн сенсиң. Мага жардам бер, акылыма акыл кош. Башым таптакыр иштебей калды. Өзүмдү бул жерде таптакыр жалгыз сезип жатам. Үйүм болсо Лалели районунда Седабади көчөсүндө жашап жатам. Абдан кооз үй. Стамбул географиялык жактан да шаар катары да өзгөчө сулуу жер экен. Бирок элди толук түшүнүү мүмкүн эмес. Анткени алар жаңы эле согуштан чыгышкан да. Кээ бирөөлөрү чарчаңкы абалда, айрымдары таарынгандай жүрөт экен. Өзүмдү бир кызыктай чөйрөнүн ичинде жүргөндөй сезип жүрөм. Башка эмнелерди жазайын? Сени сагындым десем, мага ачууланасың. Бул жакта мусулмандарды көрдүм. Алар менден анча деле айырмаланбайт экен. Демек, мени да мусулман деп эсептешет турбайбы? Ошондуктан эми дин жагынан эч кандай көйгөйүм жок. Бир аз дагы жазып, Абдулвахаптын катын конвертке салдым. Атама да көп маалымат бердим. Өзүм деле так билбейм, бирок өзүмдү түшүндүрүүгө аракет кылдым. Көптөн бери Стамбулдамын. Жаңы тааныштарды таптым, бирок Мехметти тапкан жокмун. Балким Мехмет бизге кат жазгандыр. Апам мага бербей койгон чыгар. Ошондо баары чаташып кетти. Мен аны сөзсүз табам. Фахрия менен кээде телефон аркылуу сүйлөшүп турабыз. Бир жуманын ичинде Анкарага барып, Фахрия менен сырдашам. Азырынча журналист катары олуттуу иш аткара элекмин. Бирок Фахрия тууралуу макала жаздым. Газета аны жарыялады. Атам болсо тынымсыз кысым жасап жатат. Эмнени каалап жатат түшүнбөйм. Акыркы катымда ага мындай деп жаздым. Ата, Түркия бизден да ылдам ыргак менен Европа маданиятына умтулууда. Мени бекер эле чарчатып жатасың. Бул жактарда казинолор ачылыптыр. Аялдар сахнага чыгып ырдап жатышат. Сулуулук сынактары болсо эбак эле башталган экен. Муну сен да жакшы билесиң. Ал тургай сынактарга катышууга көптөгөн талапкерлер бар экен. Ошондуктан сен өзүңдү ашыкча түйшүккө сала бербе, ата. Ансыз да Түркия биздин катарыбызда болууга ашыгып жатат. Мен Ататүрктү көрөм. Өлкөнүн эң улуу инсанын эл кудайлаштырып алган улуу адамды көрөм. Бирок мунун мен үчүн эмне мааниси бар? Мен бактылуу эмесмин. Эх, Мехмет, эх. Мен ушунчалык кайгыга салууга сенин акың бар беле? Апталар өттү. Абдулвахаптан да кат келген жок. Мени сооротот деп ойлогом. Бир күнү почтачы андан кат алып келди. Жүрөгүм токтоп кала жаздады. Дароо ачып окуй баштадым. Анын кат жазуу ыкмасы абдан кызык экен. Толкундана окуй бердим. Туура жолго баш ийгендерге Аллахтын саламы болсун. Урматтуу Мария, сага кат жазбайын деп ушул күнгө чейин карманып келгем. Бирок акыры жазып жатам. Кандайсың? Сен да кат жазбай койдуң. Туура, жооп жазбаган адамга ашып кетсе бир жолу кат жазылат. Сен да ошондой кылдың. Мехметти тапканыңды же таппаганыңды мага жазган жоксуң. Же табышып үйлөнүп алдыңарбы? Мени кызыктырбаса да билгим келип жатат. Исламды кабыл алуу тууралуу жазгандарың болсо исламга таптакыр тиешеси жок көз караштар экен. Эгер Түркия Аллахты унуткан болсо, бул сени куткарбайт. Алар ислам системасын каалабагандыктан кандай эл болоорун чече албай турушат. Өзүнүн жүзүн жоготкондор көп. Калган мусулман өлкөлөрдү да азыр эки анчы ойдо турушат. Европалык болобузбу, мусулман бойдон калабызбы, же экөөнү тең алабызбы деп турушат. Эми сен алардын бул чечкинсиздигин мисал катары алгың келеби?
Бирок сен чечкиндүү болушуң керек. Азырынча эч кандай сүйүнүчтүү кабар берген жоксуң. Чынын айтсам кечиктиң. Сендей акылдуу кыз үчүн бул бир аз уят болот. Бирок кандай болгон күндө да өзүң билесиң. Менин айтарым ушул. Аллах бул дүйнөнү баарына, ал эми бейишти болсо ага татыктуулар үчүн гана жараткан. Катында да көптөгөн аасаттарды жазыптыр. Кээ бирине кошулдум, кээ бирине кыжырландым. Бирок ошол кат мени бир топ сооротту. Күндөрүм зеригүү менен өтүп жатты. Бет маңдай жашаган кошуна эже бар эле. Мага эже деди. Экөөбүз акырындап жакын болуп сырдаш болуп кеттик. Болгон окуяларды, башымдан өткөндөрдү айтып бергим келди. Бирок бул узун кеп эле. Аны алгач көргөндө окуп жазганды билбейт экен, сабатсыз аял турбайбы деп ойлойсуң. Кийин гана анын чыныгы баалуулугун түшүнөсүң. Ал өз кайгысын да, билимин да өзгөчө бир түрдө билгичү эмес. Абдан ак көңүл жан эле. Уулу болсо демократ экен. Бир жолу: "Кызым, менин уулум ичимдик да ичүүчү болду. Кудай сакта, капыр болуп кеткен жокпу?" деп сурады. Бир күнү алардыкында отуруп калганда милиет гезитине көзүм түштү. Карасам, кызык жарнамалар бар экен. Бүт европалык аттарды колдонуптур. Түрктөрдүн досу Пьер Лотти деп жазылыптыр. Замандын тасмасында зор нике дейт. Бюстон Кеонтон, Леонард Хайд, махабат жана кылмыш баары ушул жерде. Абдан эле европачыл өнөр. Эжем бир гезитке бир мага карап: "Оку, кызым, бул гезитте эмне деп жазыптыр?" "Баары бар. Эже, өзүңүз эмнеге окубайсыз?" Биз бир эле түн ичинде сабатсыз калдык. Өз тилибизге окуган тамгаларыбызга тыюу салышты. Ошондо биз тамга билбегендигибиз үчүн сабатсыз деген атка калдык. Мен чындыгында осмон маданияты боюнча мугалим болчумун. Кыйноолордон улам көзүм да жакшы көрбөй калды. Эми сүрөттөрдү араң гана көрөм. Эски жазуубуз жок, жаңысын билбейм. Сиздер окуган жазууңузду эмне үчүн эски дешет? Жаңысын эмне үчүн жаңыртышат? Чындыгында биз өзүбүз отурган бутакты өзүбүз кесип жатабыз. Жазуулар эскирбейт да. Каршы чыгышыбыз керек эле. Бирок бизди өз оюндарына мажбур киргизишти. Ал аял өлкөсүнө басып алган кишилердин арасында Германияда бар деди. Бизге бир аз какшык таштады. Мен аны капа кылган жокмун, унчукпадым. Албетте бар, экөө тең бар. Башында биз да чыгарып турчубуз бул гезитти. Эмнелер жазылчу анда? Өлкө жаңылыктары. Ар күнү мына ушундай эле жаңылыктар жазылчу. Кандай кызык, мына ушуну 1300 жыл мурун меккелик адамдар да кылышкан. Бирок алар дубалга жазышчу. Булар болсо кагазга түшүрүшөт. Түшүнгөн жокмун. Эмне деп айтып жатасыз? Кайсы жерде жазылчу эле? Исламда мурун да, кийин да ал күнү Меккеде эмне болуп өткөн болсо, Дубалга жазышчу. Башкача айтканда, Дубал гезити бар болчу. Чын эле ушундай беле? Албетте, чынында эле ушундай болгон. Сиз муну кайдан билесиз, окуган балам? Айттым го, мен мугалим элем. Менин атам абдан улуу аалым болчу. Бирок аны бир маалда эжем ыйлап жиберди. Эмне болду, эмне үчүн ыйлап жатасыз? Атамды асып салышты. Мындан бир нече эле жыл мурун. Ким асты? Буйрукту аткарган аскерлер. Өкмөт буйрук берди, аскерлер болсо аткарды. Атам душмандар менен болгон согуштан жаңы эле келген. 50-гө чыгып калган кезинде фронтко кеткен эле. Бирок аны революцияларга каршы келди деп асышты. Башкалар менен бирге душманды жерибизди кууп чыккан. Бирок сыйлык ордуна асып салышты. Баары Европага окшошуу үчүн жасалды. Бирок мен муну уулума түшүндүрө албай жатам. Ал болсо чоң атам өлүмгө татыктуу болгон дейт. Уулумду дагы тамырынан ажыратышты. Мен кантип ыйлабай коеюн, кызым. Бир күнү кечке атамды издеп жүрдүм, таппадым. Шам азанынан кийин шейх Исмаилдин уулу келди. Атаңды көрдүм деди. Кайда дедим. Таксим аянтында деди. Дароо таксим аянтына жүгүрүп жөнөдүм. Ойлоп көрсөң, Лалиден таксимге чейин чуркап бардым. Барсам көзүм жамандыкты көрбөсүн. Атам жаным атакем, дарак асып коюшуптур. Кийин ошол дарактарды кыйышкан экен. Мага ошентип айтышты. Мен ошондон бери таксимге барган жокмун. Атамды элге сабак болсун деп дардан дароо түшүрүшпөптүр. Ойлонуп көрчү, кызым, атамды душман деп, ал эми аны аскандарды баатыр деп жарыялашты. Азыр да ошондой. Эмне күнөөсү бар эле мен атамдын?
исламда жашаган бир эле эл бололу деп гана айтчу. Силердин өлкөңөрдө да өз динин жашасын деп тилечү. Айтчы, мага силердин өлкөңөрдө адамдар абдан эле бактылуубу? Энелер, аталар, балдар, бир туугандар биримдикте жашайбы? Айтчы, силерге окшошолуу деп төгүлгөн ушунча кан, кыйылган ушунча жан силердин мыйзамдарыңарга татыктуу беле? Ошого татыдыбы? Атамды дарга асылып турганын көргөндө таптакыр акылымдан адашып калайын дедим. Ата, атаке, сага кимдер кол салды, ата деп кыйкыргандарым эсимде. Бир аскер мени жерге жыгыта койду. Өзүмө келгенде аскер мени сабап кыйкырып жатты. Ыйлаба, ал мекендин душманы болчу, өлкөнүн кутулушуна каршы чыккандардын бири эле. Мындай иттер үчүн ыйлаганга болбойт. Жок, 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 жок. Атам эч кандай кылмыш кылган эмес, ал кылмышкер эмес, ал динди сүйгөн, мекенин жакшы көргөн адам эле.